Туу бузар. Санжыралык маалыматтарда мына ушундай аталган Бишкек Генин уулу жөн жерден баатыр болуп калган эмес. Ал кыргыз элинин душмандары көтөргөн тууну жыгып аларга каттуу сок куруп келген. Бул өзү калмак сүргүнүндө кыргыздар түштүккө көчүп, ошол жерде Алабука жаңы жер өрөөнүндө, жаңы Алабука районунда, Аксу районунда ошол аймакта төрөлүп, кийин бул жакка келгенде калмактардын акыркы жанакы бул жерди тазалоодогу чоң күрөштөргө катышкан, анан казактар менен Абылай хан менен согуштарга катышкан Туу бузар деген атка белгилүү инсан болгон. 18-кылымда жашаган Бишкек баатыр Жибек жолу проспектисиндеги мурдагы Ысык көл театры, азыркы чоң мечиттин тегерегинде отурукташып дыйканчылык кылган. Улуу Жибек жолунан ары бери өткөн адамдарга жардам берип келген. Кийин ошол жерге сөөгү коюлуп, күмбөзү коюлган. Бирок баатырдын айкели ал жерге эмес, Эркиндик жана Чүй көчөлөрүнүн кесилишине тургузулду. Өкмөт ал жерге мечит болот дешип, мечит болот ал жер деп. Ошондуктан ал жерге коюлбай калды. Ал тургай биз күмбөздү 1958-жылы Койбагаров председатель райисполкома горисполкому болуп турганда, Фрунзе шаарынын горисполкому болуп турганда трактору менен түртүрүп чыгышкан күмбөздү. Ошол күмбөздү түртүрүп чыган жерге күмбөзүн кайта салып бер десек да салбай койбоду булар. Биз ошон аларга таарынып, анда бияктан жер бересиңер. Мэрияга биз официалдуу түрдө кат жазганбыз. Кат жазып, Бишкек шаарынын атынан болгондон кийин Бишкектин эстелиги шаардын борборунда болуш керек. Биринчи скульптурасында кыргыз эл сүрөтчүсү академик Турганбай Садыков тартып берген атка минген баатыр болчу. Эстеликтин ары жагында дагы ат үстүндөгү манастын айкели орун алгандыктан Бишкек баатырдын жөн эле турган эстелиги коюлду. Колодон жасалган айкелдин бийиктиги 3,5 метр. Аны жасоо үчүн 2 жыл мурда кала бийлиги сынак жарыялап, 30 скульптордун арасынан Адил Сейталиев сорулуп чыккан. Сүрөттөрү жок, бирок образ деген упактардын айтканы боюнча, историктердин айтканы боюнча ошондо собирательный образ болгон да. Жакшылап карап көрсөңөр, бул шаардын макети да, бул үйлөр, биздин Бишкек шаарындагы үйлөр, кээ бир үйлөрдө реалистический да, мындай таанысы болот. Дворец спорта же дагы бир имараттар бар, аны жакшылап караса таанысы болот да. Эстеликти орнотууга 8 миллиондон ашык сом жумшалды. Каражатты Бишкек баатыр коомдук бирикмеси марафондо чогулткан. Иш-чара борбордун тарыхындагы маанилүү окуя болуп кала берет. Ага Бишкек баатырдын тууганы Тургунали Арипов да катышты. Учурдан пайдаланып, шаардын мэринен, маданият министринен Бишкек шаарынын тарыхый маданий эстеликтерине көңүл буруп, кам көрүүнү өтүнөмүн. Бүгүн болсо шаарыбыздын жасалгасы дагы бир эстелик Бишкек баатырдын эстелиги менен толукталып жатат. Барыңыздарды ушул маанилүү окуя менен куттуктаймын. Кут болсун, шаарыбыз өнүгүп өсө берсин, элибизде, мамлекетибизде тынччылык, токчулук болсун. Бишкек баатырдын айкелин коюу аракети былтыр июнь айында башталып, ачылышы эгемендик күнүнө пландалган. Бирок пандемиядан улам курулуш иштери өз убагында бүтпөй калган болчу. Айпери Самат кызы, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ.